жазылбаган мыйзамдар жөнүндө сөз болуп калды, ошон үчүн айтыш керек болуп калды да. Негизи ошо жазылбаган мыйзамдар бар болгон үчүн бизде акыйкатсыздык да. Мен айтат элем, ошо акыйкатка келбейлүү. Мисалы, азыр бизде жакшы бир возможность болуп атат да, жогорку кеңеште дагычы акыйкатка келгенгечи. Бул жерде комитеттердин төрагалары болуп, топтун башчылары болуп, жада калса вице-спикер болуп, мен ойлойм, бул жерде акыйкатсыз отурган кишилер бар да. Мисалы, кээ бирлери бир күн мамлекеттик жумушта иштеген эмес. Бир мындай мен көрүнүктүү мындай Кыргызстанга пайдасы тийген адам деп айтыла турган адам эмес да. Бирок негедир ушундай чоң даражада отурат да. Бул эмне себептен болгон? Анткени бул деген жазылбаган мыйзамдар бар болгон үчүн болгон да. Мен бүгүн ошол боюнча айтып кетет элем, урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар, бизде бүгүн ошол мүмкүнчүлүгүбүз бар. Могу комитеттердин төрагаларын, кээ бир дейм, баарын дебейм, кээ бир вице-спикерлердин ордун карап чыксак, ошолорду акыйкатка алып келип, эмне себептен ошол жерде отурганын билип биз. Жалпы элге да уялбай ошону айтканга, бул себептен отурат депчи. Ушундай акыйкаттыкка келсек болот эле, жазылбаган мыйзамдар токтотушубуз керек негизиненчи. Рахмат. Рахмат, 5-микрофон.